урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, урматтуу кесиптештер, мугалимдер, тарбиячылар, деги эле сабак берүү өзүңүздүн негизги максаттарыңызды, негизги инновациялык кадамдарыңызды так аныктай албай жүргөн болсоңуз, анда биздин каналга жакыныраак келип отуруңуздар. Анткени биз дайыма жаңы программалар, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге тартуулап турабыз. Бүгүнкү сабагыбызда сиздердин жазып жүргөн пландарыңыздарды автоматтык түрдө жазып бере турган жасалма инчелек менен таанышабыз. Жасалма инчелек бул Kvin AI деп аталмакчы. Урматтуу кесиптештер, Kvin AI жасалма инчелеги сиздердин негизги сабак өтүп жүргөн пландарыңыздарды автоматтык түрдө каалаган деңгээлде 3E болобу, Сингапур методу менен болобу, 5E методу менен болобу, каалагандай таризде сиздерге тартуулап жазып бере алат. Буга биз болгону катталып жана ошондой эле өзүбүздүн темабызды бере турган болсок, баардык схема, чертеждору менен сиздерге жасалма инчелек планыңыздарды даяр кылып чыгарып берет. Буга чейин жасалма инчелек ChatGPT, Gemini деги эле ар түрдүү жасалма инчелектер менен биз өзүбүздүн пландарды жазып келгенбиз. Бирок бул Kvin AI платформасы ал жасалма инчелектерден айырмаланып, бул план жазууга арналган жасалма инчелек десем жаңылышпайм. Анткени планды сиздерге так даана түшүнүктүү форматта жазып берет. Анда эмесе биз менен бирге болуп, кандай иштейт, кандай жол жобосу бар экенин чогуу жакындан көрмөкчү болуңуздар. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, биз Kvin AI платформасына кириши үчүн каалаган браузерге кирип, англисче Kvin AI деп жазабыз. Kvin AI деп жаза турган болсок, бул жактан биз издегенге мүмкүнчүлүк болот. Мисалга англисче Kvin AI деп эле жазабыз. Мынакей көрүп атабыз. Бул жактан Kvin AI платформасына кирип биз өзүбүздүн регистрация болушубуз керек. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Kvin AI деп мондой болгон иконкасы менен чыгат. Ошону басып эле кире бересиздер. Киргенден кийин сиздерде англисче болуп аткан болсо, мышканын оң капталын басып, каалаган тилге, мисалга перевести на кыргызский или на русский кылып алсаңыздар болот. Бул жакта регистрация деп турат. Регистрация дегенди басабыз. Басып бир аз күтөбүз. Сайт иштеп атканын кандай билсек болот? Мынакей бул жактан бөлүкчөсү чыкты. Бул чыккандан кийин мынакей sign up, регистрация деп дагы бир авторизация деп чыгып атат. Ошону бир жолу басабыз. Андан кийин эгерде сизде Google Chrome менен Chrome аккаунтуңуз, Google'да аккаунтуңуз жок болсо, анда бул жака электрондук почтаңызды, аты жөнүңүздү, электрондук почтаңызды анан бир пароль ойлоп таап, же өзү берген пароль менен кирсеңиздер болот, же болбосо через Google аркылуу кирсек болот. Мынакей автоматтык түрдө киребиз. Google аккаунтту танда деп атат. И продолжить басабыз. И автоматтык түрдө окейди басып коебуз. И бул автоматтык түрдө бизге регистрация болду. Эми бул жака биз кыргызча эле жазабыз. Мынакей кыргызча, орусча, англисче жазсаңыздар болот. Айырмасы жок. Мага кыргыз тили сабагынан мисалга 5-класстар үчүн мынтип коелу, же болбосо кыргыз тили же математика айырмасы жок. Мен мынтип мындай кылайын. Химия сабагынан 8-класстар үчүн Менделеев таблицасы боюнча химиялык элемент
эксперименттер деген темада сабак планын жазып бер деген. Сабак планын жазып бер. Дейм. 5E методу деп койсоңуздар да болот. Же койсоңуздар автоматтык түрдө бул план жазып баштайт. Мынакей көрдүңүз. Өзү автоматтык түрдө жазат. Мен эч нерсе кылган жокмун. Мынакей 45 мүнөт деп да жазган жокмун. Анткени бул өзү план жазуу платформасы автоматтык түрдө 45 мүнөт экенин өзү эле эске алат. Мынакей химиялык элементтер 8-класс 5E модели боюнча сабактын темасы химиялык элементтер жана алардын белгилениши. Максаты окуучулар химиялык элементтин түшүнүгүн, алардын аталыштарын жана символдорун билишет деп атат. Мынакей караңыз, бул жакта жөн гана пландар, сиз өзүңүздүн каалагандай пландарыңызды ишке ашырсаңыз болот. Андан кийин муну көчүрүп алып эле, копировать этип эле биз Wordко коюп өзүбүз чыгарып алсак болот. Дал ушундай пландар, мынакей мындай да пландар бар. Мага алгоритм боюнча түзүп бер дедим. Мынакей караңыз. Информатика алгоритм боюнча бул автоматтык түрдө мага өзү жазып бер деп. Биз муну автоматтык түрдө эле копия кылып алып эле Wordко мышканы оң капталын басабыз. Копировать этип выделение кылгандан кийин, мынакей копировать деп чыгат. Копировать этип Wordко алып барып ставить этип өзүбүздүн сабактарыбызда колдонсок болот. Урматтуу мугалимдер, мындан ары сабактарыңыздарды дагы жеңилдетиңиздер. Бул программа Quinai платформасы сиздерге жакты деген ойдомун. Quinai платформасы азырынча акысыз, колдоно бериңиздер. Андыктан урматтуу мугалимдер, мындан аркы сабактарыңыздардагы мүмкүнчүлүктөр дагы болсо жеңилдеди деген ойдомун. Бир канча убакыт кагазга жазып отурбастан, компьютерге жазып отурбастан, бүгүнкү замандын талабына ылайык жасалма интеллект жаңы технологияда жасалма интеллект менен пландарыңыздарды бир канча убакыттын ичинде жазып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатасыздар. Анда эмесе бүгүнкү сабак жаккан болсо лайк басып, комментарий өз ой пикириңизди жаза кетиңиз жана эң көп план жазган кесиптешиңизге бул видеону жөнөтүп коюуну унутпаңыз.